Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Men sizin sözünüzü жазылгам жана айтканыңызда өзү жаш болуп туруп да чоң адамдарды сезген адам жакшы адамдыр. Өзү чоң адам болуп туруп өзүнү кичине адамдардай сезген, эми жаш адамдардай сезген адам ушундай жаман адамдыр деген сөзүңүздүн ошондо кандай өзүнү чоң адам сезген мындай түргө бөлүнүп кетет го. Өзү жаш, чоң адамдардай өзүн олуттуу алып жүрөт, олуттуу ойлонот, чоң. Жаш жашоодо турмуш тиричиликтин эмесин сезген, ата-энесин баккан балдар бар, кыздар бар, мисалы үчүн, өзү серьезно ойлонот, олуттуу ойлонот, анан мисалы үчүн өзүн менен чоңураак адамдар менен эметет, оюн зооктон алыс, оюндан алыс, оюн ха-ха хихиден алыс. Уже мындай ой жүгүртсө, келечекке максаты бар чоң адамдай да. Чоң адам болуп, олуттуу болуп, өзүнү чоң адамдай алат. Бул хадисте айтылган, бул эң жакшы адам, эң жакшы жаш ушундай. Ал эми өзү кары болуп туруп, жаштай алган адам жаман адам дейт. Эмнеге? Мисалы үчүн 60ка кирип алып, жаштар менен тансаны келтирип, эч нерседен эмеси жок же болбосо мейли билесе мейли эмеси, ладно, бирок 60ка кирип, 70ке кирип алып, жанагындай жаш бала кыял бар го, жаш бала кыял, жаш баладай алат да өзүнчү, жаш болгусу келет. Булар жаман да. Дагы деле чоңойгонун сезбейт да, кыскасы. Не серьезный. Жоопкерчиликти албайт. Мисалы үчүн жашоо турмушта бар го, мисалы эркектер бар. Жаш бала да аялды алат, мисалы үчүн таштап коет, карабайт. Жаш бала да жоопкерчиликти сезбейт, мисалы үчүн сезбейт да, кыскасы. Таштап коет бүт бардыгыны, олуттуу эмес, ичип чегип жүрө берет. Баласы эмеси барбы, үйдө каякта жашап атат, эмне кийип атат, аялы эмне кылып атат. Жаш бала да жоопкерчиликти сезгиси келбейт. Ойлогон адам өзүнөн ашпай дедиңиз эле, ошол боюнча да кичине кыскача кеңири маалымат берип койсоңуз. Өзүн ойлогон адам өзүнөн ашпайт. Кандай мааниде? Мисалы өзүн ойлой берет, бирөөгө пайдасы жок дегенби? Мисалы өзүң ойлобосоң, өзүн өзү сыйлабаган бирөөнү ham сыйлабайт деп коет, ошого карама-каршы келип калат да. Ооба, өзүн ойлогон адам дегенде мындай да. Мисалы үчүн мындай да, мен өзүм үчүн жашап атам. Мисалы үчүн өзүм үчүн жашап атам, баарын өзүм үчүн үй кылып атам. Мисалы үчүн үй алайын дедим, машина кылайын дедим, мисалы үчүн там салайын дедим, балалуу болоюн, чакалуу болоюн дедим. Максатым ушул нерсе болду. Өзүм ойлоп атам, өзүмдү ойлоп атам, машина алайын дедим. Азыркы реалдуу жашоо ошондой. Ар бир адам өзүн ойлойт. Машина алайын дейт биринчи, үй курайын дейт, анан дагы эмне кылайын дейт, кененирээк жашайын дейт, акчам болсун дейт. Кыскасы бунун баардыгы өзүнө керек, өзүңүзгө керек. Ушул нерселерди ойлогон адам ушул нерседен ашпайт. То есть ал бирөөгө пайдасы тийбейт. Мисалы үчүн мен ушул нерсени ойлоп атам, машина алайын, үй алайын, эме кылайын болду. Анда мен сизге пайдам тийбей калат да. Сизди ойлогон жокмун. Мен ушул Мирбек Бакиге бир аз билгендерими айтайын, же болсом тигиге айтайын, буга айтайын, коомчулукка пайдам тийгизейин, өзүм билген нерсе менен бөлүшөйүн деп максат кылбаган адам өзүнөн ашпайт да. Кыскасы ошол үй, машина, ушул нерселерден ашпайт. Өзүнөн ашпай каласың. Ошол мааниде. Мисалы үчүн мындай да, биз бирөөлөргө жардам беребиз десек, жана айттым го, бирөөнү бактылуу кылабыз десек, мунун бактылуу кылабыз десек, өзүбүз дагы анын жанында бактылуу болобуз да. Себеби эмнеге? Муну бактылуу кылыш үчүн өзүң бактылуу болушуң керек. Мында бир ок менен эки коен аткан болобуз. Мисалы карасаңыз мына, мен бактылуу болоюн эмес, бактылуу кылайын десек, ошо бактылуу кылайын дегендин астында Мирбек байке эмне калып калат? Бактылуу болоюн деген сөз калып калат. Бактылуу кылайын деген сөз бул крыша, мону эметейин деп атасыз, крыша. Ошонун астында, чатырдын астында сиз өзүңүз калып кетип атасыз. Түшүндүңүзбү? Бактылуу кылайын деп. Мындай. Демек, бирөөлөрдү ойлой турган болсок, демек анын астында сөзсүз өзүбүз барбыз. Чоң максаттарды кылсак, кичинекей максаттар чоң максаттардын астына кирип кетет. Мисалы үчүн, айталы, чоң максат. Муну, мен үй алам, машина алам, бай болом деп эле коюп койду. Максат кылды. А бул болсо мен президент болом деп. Өлкөнү башкарам, өлкөнү мыкты кылам, Кыргызстанды өнүктүрөм деп атат. Эми мунун максаты сөзсүз, мунун жеткен нерсеге бул жетеби, жетпейби мунун? Ашып кетет.
Aşıp ketet. Gördünüzbü? Aşıp ketet. Бул жерде тонкость бар да, ойлонуш керек. Көрдүңүзбү? Мындай жетип атабы? Ойлонуш керек. Могу окшоп максат койбош керек. Мен үйлүү болоюн, машиналуу болоюн, анан жайлуу болоюн, анан мындай болоюн, тигиндей болоюн, балалуу болоюн. Жөнөкөй адамдын максаты бул. Машиналуу болоюн, үйлүү болоюн. Машина эмне бул? Машина сизди бир жерден экинчи жерге көтөрүп бара турган каражат. Үй эмне? Үй дагы каражат. Бул сизди жамгырдан сактай турган, ысыктан сактай турган, муздактан, сууктан сактай турган нерсе. Бул бир кепе бул. Бул максат, бул жашоо. Бул мун үчүн жашаган, бул мындайча айтканда не стоит, бул максат эмес. Бул бизге керектүү каражаттар. Бизге керектүү каражаттар. Максатың эмне десе үй куруш керек. Максатың эмне? Квартира алыш керек. Тууган, бул максат эмес. Бул эмне? Бул муктаждык, бул каражат. Андан чоң максатты коюш керек. Ноокатты өнүктүрөм дедиңиз, Мирбек байке. Ноокатты өнүктүрөм дедиңиз. Ноокаттын жана түрүлүп калган жолдорун мен өнүктүрөм дедиңиз. Ноокатты гүлдөйм дедиңиз, максат койдуңуз. Демек сиздин жанагы үйлүү болом, жайлуу болом деген максатыңыз бул чоң максаттын астында калды. Бул өзүнөн өзү ишке ашып кетет. Мындай түшүндүрө алдымбы? Түшүндүрө. Ошон үчүн максатты чоң коюш керек да. Максатты эч качан өзүң үчүн жашаба. Айтат го, бул дүйнөгө дейт, сен ыйлап келдиң, башкалар сени күлүп тосуп алды. Бул дүйнөдөн сен күлүп кет, калгандары ыйлап калсын дейт. Аттиңай ушу Мирбектей адам кетип калды да. Аттиңай деп. Ошол. Сиздин баягы сөзүңүз, кыска сөзүңүз ушундай жашоону өзгөртүп берди го. Мисалы, планды азыртан баштап кое баштадык, иштерди 3кө бөлүп аткарыңыз дегенде, мисалы, биринчисин Кудай үчүн мен эмне иш кылсам экен деген ойлор сразу келип баштады.